Бишкектин вице-мэри Виктория Мазгачева эмне себептен өткөн суткада 1490 кишиден коронавирус табылганын түшүндүрдү. Анын айтымында лабораторияларда бир нече күндөн бери күмөн сынаткан анализдер кармалып турган. Алардын бардыгы чогултулуп, бир күндүн статистикасына чыгып калды, деди ал. Вице-мэрдин айтымында абал чындап эле оор, бирок ооруканаларда бейтаптар үчүн орун жетиштүү. Жарандарга 118 кызматы консультация берип, 34 мобилдик бригада иштеп жатат. Эске салсак, акыркы суткада өлкө боюнча 1965 кишиден коронавирус аныкталды. Анын ичинен 1490 Бишкек шаарында экени белгилүү болду. Бул ковид пандемиясы башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бишкекте коронавируска каршы күрөшүүдө кетирген кемчиликтери үчүн вице-мэрлерден тарта бир катар жетекчилери сөгүш алды. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов Борбордогу эпидемиялык жана эпизоотикалык кырдаал боюнча комиссиянын отчетун уккан жыйында айтылганын муниципалитеттен билдирди. Шаардын убактылуу башчысы Кудайбергенов коронавирустун жайылышына байланыштуу Борбор калаадагы абалды эске алып, эпидемияны алдын алуу жана четтетүү боюнча иш-чараларды тийиштүү деңгээлде жүргүзө албаган үчүн шаардык эпидемия жана эпизоотиялык кырдаалдар боюнча комиссиянын башчысы вице-мэрге каттуу сөгүш жарыяланды. Ал ошондой эле коомдук транспорттардагы санитардык эрежелердин сакталышына көзөмөл жүргүзө албаган үчүн вице-мэр Русланбек Акылбековго шаардагы райондордун жетекчилерине эскертүү берди. Мындан сырткары коронавируска каршы күрөшүү ишине тартылган шаардык бир катар мекеме жетекчилердин дисциплинардык жоопкерчилигин кароо талап кылынды. 25 июнь күнү Кыргызстанда коронавирусту аныктоо үчүн тапшырылган ПЦР тесттин баасы төмөндөгөн. Монополия каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан тактоо иретинде билдиришкенде, кеп ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин лабораториясы тууралуу болуп жатат. Тариф 1574 сомдон 786 сомго түштү. Бул лаборатория Бишкек шаарында Фрунзе көчөсү 35те жайгашкан. Ал эми жеке лабораториялар мурдагыдай эле өздөрү аныктаган баа менен иштеп жатат. Башкы прокуратура монстр болуп кетти. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттин жыйынында билдирди. Эл өкүлү башкы көзөмөл органы өзүнө өтө көп укуктарды ыйгарып алды деп эсептейт. Башкы прокуратура мыйзамды жазат, сунуштайт, бирөөнү отургузат, тергейт жана башка бир топ ыйгарым укуктары бар. Бирок адам укуктары сакталбай калды. Сиздин учурда эле УКМК канчасын камап, акча төкмөйчү чыгарбай жатат. Биз кайсы мамлекетте жашап калдык? Бул мыйзам долбоорлору адам укуктарын сактабайт го, деди Бекешев. Буга башкы прокурор Курманкул Зулушев жооп берип, мыйзамды так билген адам монстр болбой, коркуу сезим менен иштей турганын билдирди. Ордо калаада Ак үйдүн алдында мен фейк эмесмин аттуу тынчтык митинг өттү. Анда жарандык коом өкүлдөрү менен активисттер сөз эркиндигин коргоо үчүн чогулушкан. Алар Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Тынчтык митингине 50дөн ашык адам катышып жатканы айтылды. Беле кетсек, жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору жакында эле кайрадан парламенттин кароосуна коюлуп, документ Жогорку кеңештин тиешелүү комитети тарабынан кабыл алынган. Эске салсак, бул мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева, Айнура Осмонова демилгелеп, Жогорку кеңеш тарабынан былтыр ушул маалда кабыл алынган. Ал буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоору деп аталчу. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Кушубак Ниязбеков иштен өз арызы менен кетип, анын ордуна Урмат Аттокуров тайындалды. Бош райкомдун маалымат кызматы Ниязбеков өз ыктыяры менен жумуш ордун бошотконун 25 июнь күнү жазды. Ал Клоо басылмасына курган маегинде айлык акынын аздыгы үчүн иштен кеткенин тастыктаган. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын шайлоо өнөктүгүнүн башталышында чыгарган чечими коомчулукта талкуу жараткан. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 3-майда Токмок, 11-майда Ош, 19-майда Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Өлкөдөгү 3 чоң шаарга кайра шайлоо 11-июлга белгиленген.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматтык кеңеш берүү борбору мигранттар үчүн HW-Checkit Migrant Checkit KG сайтын ишке киргизди. Маалыматка ылайык бул сайт мигранттарга онлайн режиминде Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган адамдардын тизмесинен өзүн текшерүүгө, жеке иш менен камсыз кылуу агенттиктери жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет. Миграция маселесине байланышкан бардык кеп кеңештер да жайгашкан. Мындан тышкары сайтта жүк 200 Кыргызстанга жеткирүү, ага кеткен чыгымдар үчүн бир жолку төлөмдү кантип алуу керектиги жөнүндө бардык маалыматтар бар. Бул USAID-тин Борбордук Азиядагы коопсуз миграция долбоорунун колдоосу менен ишке ашкан. Порталдын бет ачаары Бишкекте 2 июлда болот.